Тазагүл Закирова кыргыз кыздар поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү, сезим кылдарын көркөм туюнтуунун таанымал чебери, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, СССРдин, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Молдонияз Республикалык адабий сыйлыгынын лауреаты, дүйнөлүк кинодокументалист, драматург, журналист, кутурмучу жана белгилүү коомдук ишмер. Тазагүл Закированын Аалам жүгүн көтөргөн жана Түркүн жашоо түрдөлөт аттуу китептеринин бет ачары эми өттү. Негизи bir жылда 1-2 3 китеп жасап атам аткен эмгектерим аттан жыйналып топтолуп калды. Мына бүгүнкү күнгө 2 китеп чыгардым. Аалам жүгүн көтөргөн, анан кийин Түркүн жашоо. Бул деген мындай айтканда 46-китеп болду. Өзүңөр билесиңер, ага чейин дагы бул Аалам жүгүн көтөргөн дегенде 150ден ашык адамдардын мага жазган пикир эмгектери жөнүндө чыгарылып калды. А берки поэзия. Ал эми бул кезге чейинки жана өзүңөр билесиңер, ушул Ош шаарынан мен 72-жылдан бери иштеп калганымда биринчи мен ырларым гезиттерге, журналдарга, жамааттык китептерге чыга баштагандан кийин орус тилине, анан 17 тилге, башка тилдерге которулуп кетти. Эң биринчи эле меники орус тилине эмес, 75-жылы Грузияда грузин тилине которулуп, Москвадан окулуп беришти. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Сузак районунун Кызыл Суу айылында мугалимдердин үй бүлөсүнө туулган, жогорку билимдүү, 20 жыл КПССтин мүчөсү, СССР жоюлганга чейин болуп турган Сузак райондук аткаруу комитетинде бөлүм башчы, радиодо редактор, Ош облустук маданият башкармасында кадрлар боюнча улуу инспектор жана бириккен партиялык уюмдун катчысы кызматында, Ош облустук жазуучулар союзунда жооптук катчы, төрайым жана башка кызматтарда иштеген. Тазагүлдүн чыгармасынын өзүнчө бир башка жолдогу, акындардан айырмаланып турган өзүнчө бир касиеттүү ырлары менен анча-мынча кээде тарыхка көңүл буруп, аякты айландырып, мисалы үчүн Сулайман Тоо жөнүндө жазгандары өзүнчө бир өзгөчө чыгармачыл адам да. Мен ар бир Тазагүлдүн китептери чыкканда, чыгармачылык кечелеринде катышкан адам катары дайым Тазагүл менен замандаш болуп калганыма сыймыктанып келем. Тазагүл бул чыгармачыл адам катары эмес, бул инсан катары. Бирөөгө болгон мамилеси менен, бирөөгө күткөн достугу менен, тууган урукка болгон мамилеси менен өзгөчөлөнүп турат да. Тазагүл Закирова аялдардын эл аралык маданий өндүрүштүк насыят ассоциациясын жетектейт. Анын чыгармачылык жолу 1963 жылдан башталып, Кыргызстан пионери гезитине Космоско ушту аттуу эң алгачкы ыры жарыяланган. Ошондон бери акындын ырлары республикалык, облустук, райондук гезиттерде жана журналдарда жарыяланып, 20дан ашуун коллективдүү жыйнактарда Алтай, Түркмөн, Казак, Өзбек, Грузин, Орус, Түрк, англис тилдеринде жарык көргөн. Акындын көптөгөн ырлары оңго салынган. Алардын белгилүүлөрү Кусалык же Ээрчип кеттин кара тору бир кызды ыры. Кыргыз эл акыны Тазагүл Закирова эжебиздин ошол ырын ошол күндөн тартып азыркы күнгө чейин ырдап жүрөм. Бул ырды аткаруум боюнча адамдардан көп жакшы сын пикирлерди угуп келатам азыркы күнгө чейин. Бул ыр сенин үнүң аябай төп келет, жарашат, андай мындай деген. Бул ырды канча ырдасам да жадабайм. Ошол күндөгүдөй башта 10 жыл мурда тандап алып ырдасам деле азыркы күнү дагы ошондой сүйүп ырдайм. Ар бир аткаруумда эжекеге дагы чыгармачылык эргүү, чарчабасын, чалыкпасын, дагы ушундай сонун ырларды чыгарышына тилектешмин. Иш чарада акындын калеминен жаралган ырлар көркөм окулуп, белгилүү аткаруучулар мекенчилдик, турмуш жана ашыктык ырларын ырдашты. Жаңы китебине жарык көргөн чыгармалар да жаңырды. Эжеке көдөнү кең, сөзгө бай, кыргызды дүйнөгө таныткан деп деле айтсам жаңылышпаган болом. Анткени эженин ырларын биз ар түрдүү тилдерге которуп атабыз. Буюрса баары тең окуп атат. Ошон үчүн эжеге мен бүгүн ушул бет ачарына ушу жерге келип катышып турганыма абдан кубанычтамын. Тазагүл Закированын чыгармачылыгы жөнүндө адабиятчылардан 60тан ашуун сын пикирлер, макалалары кыргыз, орус тилдеринде Борбордук республикалык гезит журналдарга жарыяланып, анын чыгармачылык дараметин жогорулашына шарт түзүлгөн. Акындын акыркы мезгилдерде Кыргызстан ата мекен тууралуу ырларына эле 100гө жакын обондоо ырлар ырдалып, Кыргыз радиосунун алтын фонунда сакталууда.
Тазагүл Закирова чыгармаларында Ош шаары тууралуу сөзүнө жазылган Ош вальсы, мекеним Кыргызстан, Оштон таптым Сулайман тоо, Ошум сен, эңсеп келчү ыйык шаар, Кусалык сыяктуу ырлары тынымсыз ырдалып, эл урматына татыктуу болуп келүүдө. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.